Урматтуу Ашырбек Мойдонович, Мурат Катайбекович, мындан бир жума мурун мамлекеттик ипотекалык компания мамлекеттик ипотека берүүнү жана арзан турак жай программасы боюнча токтотконун жарыя кылды. Убактылуу токтотконун билдирди, акча каражатынын жоктугуна байланыштуу. Андан сырткары ноябрь айында маданият кызматкерлери үчүн 4 көп байлуу турак үйдүн курулушу башталган. Мына мен кече тактадым, ал маданият кызматкерлери үчүн башталган турак жайдагы акча каражатынын жоктугуна байланыштуу токтоптур. Менимче бул туура эмес. Мына мен ошол эле убакта прокуратура күч органдарына берилип аткан жанагы акысыз батирлер жөнүндө өкмөттөн алардын канча батир алганы тууралуу маалыматтарды алдым. Ушул арзан турак жай программасынан сырткары дагы мындай үйлөрдү бөлүштүрүү адилетсиз жүрүп атат. Өкмөт бүгүн биринчи кезекте ошол арзан турак жай программасын токтотпой акчаны таап улантышы керек. Анткени бизде азыр миңдеген врачтар, мугалимдер, маданият кызматкерлери, мигранттар мына үйлүү болобуз деп ушул узак мөөнөттүү арзан пайыздагы кредитке эптеп жетсек деген тилек үмүт менен жүрүшөт. Ошол эле учурда салыштырып көрсөңөр мына. Прокуратура кызматкерлери мугалим менен врачка же маданият кызматкерине окшоп араң ошол тапкан айлыгына жашайбы? Андай эмес да. Алардын көбүнүн үйлөрү бар мына. ГКМБ кармаган бажы кызматкерлери кандай үйлөрдө жашаганын билебиз. Ошон үчүн ушул батирлерди бөлүштүрүүдө биринчи кезекте ипотекалык кредит берүүнү токтотпосоңор, ошондой эле шарт менен болсо дагы бул токтобой берилиш керек. Азыр миңдеген адамдар кезекте турат. Анан жанагы президенттик аппарат болобу, өкмөт болобу, министрликтер болобу үй куруп бөлүштүрүүдө ушул күч органдарына албетте алар дагы үй керек. Алар дагы үйлүү болушу керек, мамлекетке иштеши керек. Бирок 30-40 жылдап ооруканада же болбосо мектепте мугалим болуп иштеп 5-6 баласы бар. Ошол эле убакта үйү жок, батирлеп жүргөн адамдар толтура да биздечи. Ошол эле убакта эмне үчүн мугалимдерге үйлөрдүн курулушу башталбайт? Мына маданият кызматкерлерине эми 4 үйдүн курулушу башталса, ал дагы өкмөттөн акча жок деп таштап коюптур. Мына жаңы келген премьер-министр эмне үчүн ушул каражаттарды таап, мурда баштап кеткен премьер-министрлердин ишин жок дегенде улантыш керек да. Кошумча коррупция менен күрөш аркылуу бюджетти толтурсун, уйгурдагы саясатты, уйгур саясатын улантсын, маданият кызматкерлерине башталып токтоп калган курулушту мына тез арада азыр кыш келелекте, күз келелекте мына улантыш керек деп ойлойм. Рахмат.